Ташиев, Жумалиев уурдагандарынын баарын мамлекетке кайтарат. Биз мыйзамдуу түрдө мажбурлайбыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жактоочу Бакыт Жумашев айткандай, жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев ак эмес, буга далилдер бар деди. Бул тууралуу Ташиевдин соц тармактагы баракчасына жазылган маалыматка шилтеме берип Барометр KG жазды. Кубанычбек Жумалиевдин жактоочусу жолдош Бакыт Жумашев айтып жатыптыр. Мени депутаттын мүлкү тууралуу туура эмес маалымат таратты деп. Анда угуп алыңыздар. Мен чындыкты айткам. Дагы бир нерсе айтып коеюн. Жумалиев жер тилкесин 17 000 сомго сатып алып, бүгүнкү курс менен кайра 184 миллион сомго саткан. Мамлекетке бир да сом салык төлөгөн эмес. Буга эмне дейсиздер? Ушундай жолдош адвокат, ал коррупционер, эми ал баардык уурдап алган мүлкүн мамлекетке кайтарып берет. Биз аны мыйзамдын негизинде мажбурлайбыз деп жазды Ташиев. Ал эми Жумалиевдин жактоочусу Бакыт Жумашев соц тармак аркылуу коомчулукка кайрылып, Кыргызстанда мыйзамдар баарына бирдей иштебей жатат деген оюн айткан. Жумалиев тууралуу азырынча далилдер болбогондон кийин аксакал киши катары үй камагына чыгарып койса болмок деп жазган адвокат. Эскерте кетсек, депутат Кубанычбек Жумалиев 4 февралда коррупцияга шектелип камалган. Ал эл аралык медициналык университетке лицензияны мыйзамсыз алганы жана 78ге жакын кыймылсыз мүлктүн ээси экени аныкталган. Айта турган күндөр келиптир. Максат Ажы Токтомушев интернетте тараган видео боюнча үн катты. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Кыргыз элим, сиздерге ушул кайрылууну жазууну туура көрдүм. Окуп коесуздар деп ишенем. Буйруса өлкөбүздүн тынчтыгы үчүн көп нерселерди айтпай келдим эле. Мына бүгүнкү видео тууралуу бир гана нерсени суранмакмын. Шашылыш чечим чыгарбай эч кандай ойго келбей туруңуздар. Мен дагы ал видеого комментарий бербей турмакчымын. Себеби бул видеону ар түрдүү кылып кыркып, тескери мааниге ээ кылышыптыр. Элибиздин тынччылыгы үчүн мен көп нерсеге көз жумуп келгем. Эми биз деле айта турган күндөр келиптир. Ошондуктан алдын ала адамды каралабай, сынтакпай, бир аз сабыр кылып туруңуздар. Сураныч. Акыйкат сөзсүз келет. Ошондо анан сөздү да айтабыз. Сиздерден да угабыз. Түшүнүп турганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Аллах таалам жүзүбүздү жарык кылсын жана жүрөктөрдү ыйманга толтурсун. Жайы салыңыздар. Сиздерди колдойт деп ишенем деп жазылат Токтомушевдин кайрылуусунда. Өмүрбек Текебаев чоң кызматка дайындалат. Атамекен партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Текебаев Кыргыз Республикасынын Бельгиядагы элчиси болуп дайындалат. Бул тууралуу президенттин аппараты билдиргенин жергиликтүү басылмалар жазышууда. Белгилей кетсек, буга чейин бул кызматты Кыргыздын чыган инсаны, дүйнөгө белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматов ээлеген. Журналист Үмүт Мукамбетова пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. УКМКнын маалыматы боюнча, УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин пара талап кылуу беренеси боюнча сотко чейинки процесстер жүргүзүлгөн. Үмүт Мукамбетова 84 000 сом алып жаткан жеринен кармалган. Патрулдук милиция кызматкерлери тарабынан мас абалында унаа айдаганы үчүн административдик жоопкерчиликке тартуу учурунда арыз ээси кармалган видео материалды алып салгандыгы үчүн акча талап кылган. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп жазылат маалыматта. Булак медиа центр. Айданбек Ахматов. Лукашенкога бир режим, Жапаровга бир режим. Жапаров Москвага сапарга даярданууда, толук бойдон обочолонууга кеткен. 15 февралдан бери Жапаров эч кимди кабыл албайт, эч ким менен сүйлөшпөйт. Чек арада кырдаал курчуса да унчукпайт. Барымтага жарандар алынды десе да көрүнбөйт. Кыскасы, Путиндин көзүн көрүү алдында тазаланып жатат. Сапар өзү 24-25 февралда болуш керек. Бирок бир нерсе таң калтырып түшүнбөстүктү жаратып турат. Путиндин коопсуздугуна, ден соолугуна өтө чоң маани берилет. Ал дүйнөлүк лидерлердин бири. Ошого жараша коопсуздук жана башка чаралар каралат. Мына ошондой чаралардын бири катары Жапаров жана аны менен Москвага бара турган делегация толук обсервацияга алынды. Ар кандай контакттар же байланыштар токтотулду. Жапаровдун обочолонууда жатышын көзөмөлдөө үчүн Москвадан 4 дарыгер келгени да айтылууда. Булардын баарын жогоруда айтылгандай пандемия шартында Путиндин ден соолугуна кам көрүү деп түшүнсөк болгудай. Бирок кече күнү 22 февралда Сочиде Путин Лукашенкону кабыл алды, лыжа тептирди, 6 сааттап сүйлөшүү өткөрдү.
Ушул Лукашенкода Путинге жолугушуу алдында 10 күндөп же жумалап обочолонду бекен. Лукашенконун күн тартибин карасак андай эмес экен. Маселен 16 февралда Лукашенко Минскиде мотовелозавод боюнча жыйын өткөрүп, тийиштүү жетекчилерди дүйнөлүк атаандаштыкка туруштук бергидей велосипед, мотоциклдерди чыгарасыңар деп зиркилдетип жатты. 18 февралда Григорий Рапотаны кабыл алып орден тапшырды. Путин менен жолугушууга жөнөр алдында 19 февралда Лукашенко Куполовск театрынын артисттерин кабыл алып маданият менен алып бурушту. Жапаров толук обочолонууда, жолукпайт, кабыл албайт, жыйын курбайт, чек арадагы абал боюнча түз тапшырма бербейт. Жада калса Германиядан операция болуп келген досу Ташиевдин абалын сурап колун кармабады. Бул эмне? Россия тараптан Жапаровга киргизилген жеке режимби же Жапаров өзү эле мамлекет мүшкүлүнөн обочолонуп алганыбы? Коронавирус Кыргызстанда эле эмес, бүтүндөй дүйнөдө, анын ичинде Беларусь, Россияда да жүрөт го. Шамурза Бөрүкулов: Кудай ураарда ар тараптама тегиз урат деген чын сөз экен. Бир мамлекетте эмес, бир колхозду ишенип башкарууга татыксыз Атамбаев 6 жыл Кыргызстанды касапчылыкка же тояштарда бөкөлдүккө ылайыктоо Илмянов президенттик аппаратта жок дегенде 2 жылдык армияга барбаган, аскер иштери жөнүндө таптакыр түшүнүгү жок ушакчы Сегизбаев УКМКны Сила эст ума не надо деген бир телехранители ийимди. Ал эми өлкөдөгү жалгыз улуттук канал болгон Бакыйган КТРКны ошол хреновый маскарапоз Илим Карыпбеков башкарган заманда митинг, көтөрүлүш, төңкөрүш кылбай жашай берген биздин сабырыбызга рахмат. Башкалары жөнүндө айтыш керек болгон учур келгенде айтарбыз. Мен азыр оозу жалайыктай болгон, акылдан Кудай айтпаган, тантыктыгы эркек адамдын мүнөзүнө такыр туура келбеген, дайыма түштүк элинин диалектикасын кошуп, жалпы түштүк элин шылдыңдап жүргөн Карыпбеков тууралуу айткым келет. Илим Карыпбеков: Атамбаевдин эшигин шыпырып, жакасындагы чаңын күйүп, бутун тосо турган болсо жалагандан кайтпай. Атамбаевдин өзү тургай эшиктеги итин да сиз деген сенин заманың өткөн. Ошентип жүрүп КТРКны башкарып калгансың. Атамбаев куугун туктаган адамды сен КТРКдан бөрк ал десе баш алгандай калып каралап берчүсүң. Текебаев, Чотонов, Садыр Жапаров жана башка саясий куугун туктоого калгандарды сен кыргыз элине жер жүзүндө жок душман кылып көрсөтүп бергенсиң. Азыр эми заман өзгөргөн. Сага окшогон кошоматчылар, эч нерсеге жараксыз адам катары четке сүрүлүп калдыңар. Мен бир нерсеге, сенин ушул убакка чейин тирүү жүргөнүңө, сен башынан жугунду куйган адамдарга караңгы жерлерден жолугуп калбаганыңа, түштүк элинин сүйлөгөнүн туураймын деген жалжактаган оозуң алигиче эмне үчүн ошту карабай түз жүргөнүңө таң калам. Райымбек Матраимовдун кандай адам экенин, кайрымдуулук иштерин, коронавирус учурундагы өтө бийик эмгектерин билген адамдар аны колдоп жатышат. Жамандын ою туманда дегендей сен сөзүң боюнча Райымбектен акча алгандар гана аны колдоп жатыптыр да. Райымбектей жигитти ким экенин сен 10 жолу өлүп, кайра 10 жолу жашоого келип жашасаң да түшүнбөйсүң. Балекеттен куткаруу фондуңда акча болсо аны эмне кылышыңды мен айтып берейин. Оозуңду бир аз кичирейтип, пластиковый операция кылып тиктирип ал да адеп элдин итиркейин келтирип соц тармактардан чыга бербей жөн жүр. Дагы бир жолу эскертем. Түштүк элинин мышыгын пыш дебей, бир жериңи бекем кысып жүр. Өзүң эле жакшы болот. Түштүк эли түштүк элинин сүйлөгөн тили, сенин таянең экөөңдүн тузу жок аз кияң эмес.